Башка кабарлардан Манас аба майданында туристтерге чылым чеккен үчүн айыппул салган милиция кызматкерлери жумуштан алынды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы таратууда. Ал чет өлкөлүктөр Кыргызстанда өтүп жаткан снукер боюнча иш-чарага катышуу үчүн келишкен экен. Бул окуя интернетте чет өлкөлүк меймандарга болгон мамиле туурасындагы маселени кайрадан талкууга алып чыкты окшойт. Буга кошулташыл милиция кызматкерлеринин оройлугу өлкөнүн имиджине терс таасирин тийгизип жатат деген дагы пикирлер айтылды. Кошумчалай кетсек, негизи эле чет жерден келген адамдарга болгон мамиле же жогоруда биз айтып өткөн окуя биринчи жолу өтүп жаткан жок. Алсак аларды тоноп кеткен, туристтердин унааларын талкалап кеткен учурлар дагы буга чейин болчу. Айтор талкууга ала турган маселе ушундай мисалдардын тегерегинде болгону турат. Таанышып алыңыздар, Кыргызстандагы снукер федерациясынын баш катчысы Шайырбек Маматокторов биздин 11 каналынын түз эфиринде. Шайырбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Сизди чакырганыбыздын себебин айтып өттүк. Жогорудагы сиздер уюштурган иш-чарага келген өкүлдөргө байланыштуу болуптур. Жанагы биз айтып өткөн милицияларга байланыштуу окуя. Келиңиз дегенде ошол фактыдан баштасак, кайдан келген меймандар эле? Менимче сиздер жанагындай айыппул салгандан кийин муну тегерегинде окуяга түздөн-түз маалымат алып турсаңыздар керек. Демек, өзүңүздөр белгилүү чемпионат 29-июнда башталган, 28-27 күндөрү бизге ошол катышуучу өлкөлөрдөн спортчулар келе баштаган. Көпчүлүк учак убактылары билесиз, түнкү саат 4:30, 5:40 ушундай сыяктуу кездерде. Жана Ирандын өкүлү 27 күнү саат 4:30-дагы Fly Dubai менен келген, учак менен келген оюнчуну аэропорттон чыккан жерде чылым тарткан үчүн айыппулга жыгат. Албетте ал жарандын жанында Кыргызстандын валютасы жок болгондуктан биздин снукер федерациясынын өкүлдөрү, биздин волонтерлор участокко кирип, суранып, жана айыппулдарды төлөшкөн. Алгач ирет 2000 сом, андан кийин 600 сом, жана ар түрдүү суммалардагы окшош өңчөй эмес, ар түрдүү суммадагы айыппулдар салынган. Ошондой эле Саудия курама тайпасында өкүлдөр ошондой шартка эртеси 28-ин кабыл болду. Ошондуктан мен аргасынан соц баракчаларга билдирүү тараткам. Ушундай урматтуу милиция кызматкерлери, спортчуларга тийбеңиздер. Албетте бул жерде шексиз алар тартип бузганы ачык, чылым тартууга болбойт. Аэропорттун территориясында атайын жай ажыратылган экен. Мен ал жерге барып көрдүм. Бирок чылым тартууга болбойт деген жазуу өтө кичинекей жана көмүскө жерде жайгашкан. Жана камера бар, ал жерде баары көрүнүп турат деп ушундай айыппулга салып атышат. Ал чет тилде жазылыптырбы же кандай? Чет тилде албетте жазылган, бирок өтө майда. Анын үстүнө келген конок кайсы бир каналга интервью берип жатып айтты. Мен алгач жергиликтүү жарандардын 4-5 туруп тамеки тартып жаткандыктан мен ошолордун жанына барып тарттым. Себеби көп өлкөлөрдө албетте бул тыйым салынган нерсе. Ошондуктан карасам тартып жаткандыктан жанына барып кошулдум эле дейт. Ошол кезде милиция кызматкерлери аны кармап кетет. Тандалма мамиле болгондой сезилди мага. Ошондуктан аргасынан мындай билдирүү таратууга мажбур болдум. Эми албетте бул бир мисал катары айтып жатабыз. Негизи эле бирок сиздер баягы эл аралык мелдештерди өткөрүп эле жүрөсүздөр дегендей, ал жака конокко да барасыздар. Бул жакта болсо снукер боюнча биринчи жолу биз ошондой иш-чара уюштуруп жатабыз. Негизи эле баягы салыштыра келгенде айтты, ошол эле күч кызматкерлери мисалын ала турган болсок, сиздер ошо чет өлкөгө чыкканда ошол эле полициянын силерге болгон мамилеси кандай? Да, айырмачылыктар кандай? Сиздер үчүн бул сабак болсо керек. Тилекке каршы бизде тартип сактоо кызматкерлери кээде чындап эле биздин эле конокторго эмес, башка конокторго да жасаган мамилеси белгилүү. Бирок бир өңчөй эме алардын да деген айтып берели, баарысы эле андай жаман эмес болуш керек деп ишенем. Бирок чет өлкөдөгү бизге болгон мамиледе Бельгияда, Индияда, Катар мамлекетинде, Египетте эч кандай бизге басым же кандайдыр оройлук жасаган мамиле бир ирет дагы учураган жок. Түгүл биз көк майсанды эреже бузуп өтө чарчаган убакта кеч Катар мамлекетинин демек баш калаасында Дохада бузган кезибизде полицейский келип башка жергиликтүү жарандарды ошол жерден айдап чыгарып жатып, бирок биздин абалыбызды көрүп биз билебиз, бизде өтө ысык, сиздер үчүн керегинче
эс алып алсаңыздар болот, жана өздөрүнүн жеке эмесинен суу берип бизге таң калыштуу мамиле кылып койду да. Ошондуктан биздин азыркы шартта бизге болгон мамиле спортчуларга бир аз начар десек болот. Баса айтмакчы, сиздер жанагы окуя боюнча кызматтан алынганда турасыз, маалымат тарады го, тактадыңыздарбы? Биз кечээ гана ал жөнүндө уктук, биздин кесиптештерибиз менен кошо ошол иш-чараны өткөзүп жаткан Госком мамлекеттик спорт агенттигинин кызматкерлеринин ошондой билдирүүнү уктук, ал боюнча тактап же кайрылган жокпуз. Эми сөзсүз эле ошол кызматкерлерди балким жумуштан алуу деле балким керек эместир эле, бирок ички иштер министрлиги өз убактында чара колдонуп, өз убактында ушундай жыйынтык чыгарганына биз ыраазычылык айтат элек. Бирок жыйынтыгында кандай жанагы берилген айыппул салып, берилген каражаттар кайра кайтарылды? Эч кандай алар кайтарылган жок, себеби алардын кээ бирлер ал айыппулдар мындай расмий түрдө эмес төлөнгөн. Ошондуктан биз аны бейрасмий түрдө кайтарып ала албайбыз да, ошондуктан бул маселе ошол бойдон эле калды. Демек, балким жаралар. Айтмакчы, жана милиция кызматкерлери туурасында биз дагы маалыматты тактаганга аракет кылдык ички иштер министрлигине, бирок тилекке каршы кайсыл жерде иштеген милиционерлер бизге дагы аты жөнү алынса кимдер экендиги туурасында тилекке каршы маалымат ала алган жокпуз. Мен дагы бир сурайын дегеним, негизи эле багы биринчи жогоруда айтып өттүк, мындай ири иш-чараны жогоруда сиз айттыңыз эле, буга чейинки бизди маектешип жатканыбызда 80ден ашык спортчулар келди деп. Албетте менимче бул ири иш-чара деп атасак туура эле болот болсо керек. Себеби дегенде 80ден ашык багы чет өлкөлүк меймандарды кабыл алып, жанагындай иш-чараны өткөрүү деле оңойго турбайт. Бирок ушунча да кандай дейсиз, ушундай иш-чараларды өткөрүү үчүн Кыргызстанда ошол чет элдик меймандарды күтүп алууда деги бизге эмне жетишпейт, мисалы салыштырмалуу? Эми негизги маселе албетте ал көйгөйлүү баарыбызга белгилүү каражат, каржылоо маселеси. Себеби мындай көлөмдүү иш-чаранын уюштуруу чоң каражат талап кылат экен. Баш аягы $100,000 ашча убакыт кетти. Убакыт эми каражат, анын $35,000 ошол 10 даана столдун баасын түзөт. Ал профессионалдык М1 үлгүсүндөгү бирака столдору. Андан сырткары эрежеге ылайык байге фонду $35,000 жарымысын чакырган өлкө төлөш керек. Демек, ал да федерациянын мойнуна түшүп жатат. Андан сырткары бажы төлөмдөрүнө албетте мамлекет жардам берип, социалдык министрлик атайын тыянак чыгарып, бул гуманитардык мүнөздөгү жүктөп бизди 170 000 тегерендеги төлөмдөрдөн куткарганы ал анык. Андан сырткары транспорт жайгаштыруу, мейманкана, тамак аш, ошонун баары, демек, баннерлерди чыгаруу, ошонун баары келип, ошондой чоң акчага келип такалды. Ошондуктан өтө кыйынчылык менен өткөзүп жатабыз бүгүн. Мынакей жарым финалдык беттешүүлөр саат 3-тө башталган. Кечинде чоң жыйын болот, IBSF-тин жана ABCS, Азиялык жана дүйнөлүк федерациянын жетекчилери менен биздин федерация, биздин тайпа жолугуп, кайсы тараптан канча акча төлөнүш керек эле, кайсы тараптардан, себеби кээ бир бөлүгүн биз төлөй албай калдык. Анын жыйынтыктарында кандай балким бизге жаза колдонушабы же убакыт береби, ошол кечинде белгилүү болот саат 5-тен. Түшүнүктүү, бирок сиз эми материалдык жагын айтып жатасыз, бирок ошонсо дагы жалпы эле ошол Кыргызстандын имиджи үчүн жанагындай анча-мунча кетирилген багыл кемчиликтерди эске албаганда, негизи Кыргызстандын потенциалы канча? Кемчиликтерди карасаңыз, келген 16 өлкөдөн өкүлдөр келди. Ар түрдүү өлкөдөгү, ар түрдүү диндеги, ар түрдүү көз караштагы адамдар биздин өлкөнү аябай жактырышты. Себеби мындай иш-чара КМШ жана Орто Азия өлкөлөрүндө алгачкы ирет өтүп жатат. Европа менен Чыгыш Азиянын ортосундагы чоң чөлкөмдө снукер оюну анчалык тарабагандыгы белгилүү. Бирок ошол IBSF-тин аракети менен ушул түрдө ушул жерде жайылтсак деген ниетте бул иш-чараны жасадык эле. Ошондуктан келген конокторго кыргыз жергеси жакты, биздин аба анын үстүнө шаардын өйдөкү тарабында жайгашкан мейманканага жайгаштырдык. Ал жердеги таза аба, биздин сууларды түз эле дарыядан ичип көргөндөр болуптур. Алар керемет өлкө экен.
кадимкидей жаннаттай болгон жер экен деп баары ыраазы. Кемчиликтердин көпчүлүгүн албетте конокторго билдирбей жатабыз. Ал ички маселе деп эсептейм. Бирок өлкөнүн имиджи кайрадан өз үй бүлөлөрү менен, достору менен келебиз деп биздин даректерди алып көбүрөөк мамилени уланталы деп айтып жатышат. Жакшы экен, белдеш тууралуу айтып атабыз. Мынчалык болгондон кийин кандай ийгиликтер жаралып жатат? Кимдер жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатат? Демек, кыргыз спортчуларынын ичинен жакшы жыйынтыкты көрсөтө алгандар албетте Мухаммед Каримберди уулу Калыскан Сагыналиев жана Сыймык Кураимов. Булардын баарысы 17-18 жаштагы оюнчулар. 16дан 1 финалдан ары биздин спортчулар тилекке каршы бара алган жок. Себеби бул жерде эң жок дегенде эле 6-7 Азия чемпиондору, 5-6 киши профессионалдык лигада 5-6 жылдан ашык убакытта ойногон күчтүү спортчулар. Ошондуктан 2-3 жыл мурун баштаган биздин машыктыруу иштеринин жыйынтыгында алар менен тең ата күрөшүүгө биздин жаш оюнчулардын али бери күчү жетпейт. Бирок ошентсе дагы мүмкүн болушунча күрөш жүргүздүк. Албетте Гонконг, Пакистан, Араб Эмираттары жана Индия, албетте Индия күчтүү тайпалар экен. Бүгүн саат 3-тө алар жарым чейрек финалдык оюндарды бүтүрдү. Демек азыр кечинде жарым финал, эртең саат 3-тө финалдык беттешүүлөр болот. Жакшы экен, рахмат маалыматыңызга. Ийгилик каалайбыз, жакшы жыйынтыктап алыңыздар иш чараңыздарды. Кыргызстандагы снукер федерациясынын катчысы Шайырбек Маматокторов менен 11 каналынын түз эфиринде баарлаштык. Ийгилик каалайбыз. Саламат.